Ноғат районуна караштуу Мир Махмутов айыл аймагынын эң алдыңкы айылдардын бири болуп келе жаткан Арал айылына арка курулду. Арка айыл өкмөттүн эсебинен курулган жок. Жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен түптөлдү. Айыл жаштарынын ичинен чыккан Атуул Чолпонбай Самиевдин демилгеси менен арка тургузулду. Абаса, бул эки жолборс бекеринен коюлган эместей. Анткени айыл элинин сүрүн көрсөтүп тургандай сезилүүдө. Демек, жөнөкөй айылдардан эмес экенин далилдеп турат. Ал эми арканын курулганын максаты башка жактан келгендер кайсыл жерге келгендигин аркадан көрүп билүүсү үчүн жана башка айылдыктарга да үлгү болсун деген ниет болгон. Айыл тургундары арка элге аябай жаккандыгын, сонун кооз болуп бүтүп, айылдын көркүнө көрк кошууда деп билдиришти. Чолпонбай Самиев өзүм агам болот. Кошуна турабыз. Бул биринчи бул арканы айтсам, арка башталгандан бери мен буларга аралашып жүрдүм. Чынында аябай кыйын болду. Акча көп кетти аябай эле. Буну алып келип тургузуш, краскалаш аябай кыйын болду чынында айтсам. Анан кийин буларды жанында турган арстандардын дагы сатып алып келдик. Чынында кыйынчылык турду. Анан кийин мен айта кетсем, Чолпонбай Самиев агама өтө чоң ыраазычылык билдирем. Я здесь живу около 5 лет. Вот спасибо Самиеву Чулпанову, потому что он сделал для нас всего хорошего, самого хорошего. Но до этого у нас была проблема с водой. Он сделал большой хашар. После этого у нас нету проблемы с водой. Эшигин көрүп төрүнө өт демекчи, Арал элинин босогосунан башталган кооздук төрүнө өтпөсө да белгилүү болуп калды окшойт. Бирок төрүндө көрсөтпөсөк болбойт. Анда акырындап жыла берсек, шуулдаган автоунаалар айыл ичинде жогорку ылдамдыкта жүрө алышат. Себеби жаңыдан асфальт төшөлгөн жолдордо эмнеге жүргөнгө болбосун. Бирок айдоочулар каттуу айдашпайт. Анткени бул айылда тартип да жакшы экен. Анан калса көчөлөрү жарыктандырылган. Кап күндүзү тапканыбызга байланыштуу кечки Аралды көрсөтө албадык. Кечкиси жарыктандыруусу көздү уялтат. Кызыккандар болсо түндөсү жаркыраган Аралды келип көрүп кетсе болот. Жаш демилгелүү Чолпонбай Самиев жол арка жарыктандырууну гана кылыптыр да деп жатасыздарбы? Жок, анын кылган иштери али алдыда көрсөтүлбөй турат. Алардын бири айылга сууну тарттырганын айтсак, чоң каналдан сууну тарттырып, элдин эшигиндеги арыктан сууну актырып койду. Демек, эл эле эмес мал жандыктары да суу менен камсыздалды десек болот. Арыктан, Өзбек мааладан мындай эме болуп келчү эле да, очерет менен алчу эле сууду. Азыр бул кайным чыгып, суунун демилгесин көтөрүп, айылга жакшы иш кылды да. Ошо агып аткан сууду чыгарып сайдан өз мээнеттери менен ушу жаштар аракеттенишип чыгарып беришти. Миң мерте шүгүр кылам, ошол эмнеге жарыктанууда койдуруп берди да бизге. Жаман жарык болуп калды айылыбыз. Ошол дагы таза сууга аракет кылат, грант чыгарып беребиз деп. Бул кайным жакшы демилгелер көтөрүп чыкты жаштар менен. Ошол бир адам суу коюш үчүн бир апта убакыт кетет эле да. Азыр эми бир эле койгон суу азыр бардыгына жетиштүү болуп турат. Эте бул быйылкы жылкы жетишкендик. Экинчиден мына светтер освещение тартылып, жолдорубуз кандайдыр бир шаарларга окшоп калды. Эми буга чынын айтыш керек, бул жерде мамлекеттин эч кандай тиешеси жок. Айыл өкмөттүн дагы эч кандай тиешеси жок бул демилгеге. Бул жерде бир эки жигитибиз ушу демилге көтөрүп, эч кандай элден бир сом акча топтобой, өздөрүнүн каражаты менен Россияда иштеп келишип, акча таап келишип, ушундай бир чоң элдерге ушундай бир чоң мүмкүнчүлүктү жаратып койду да. Бул мен ойлайм, мына арыкта мен туулганда суу келген эмес. Чындыгында буга мамлекеттин дагы мындай планы жеткен эмес. Биз бул сайдан сууду алып чыга албайбыз деген ойго келген. Булар кандайдыр бир 2 күндүн ичинде эле ошо өздөрүнүн бул жерде жет прораб же башка бирөө катышкан жок. Өздөрүнүн эле эмеси менен планы менен сууду алып чыгып койду. Мына азыр арыкта карагыла кандай суу агып жатат.
Түнү келсеңер шаар десеңер болот бул жерде. Освещение болгон эмес, түнү чыгып алып биз батарея менен жүрчүбүз бул жерде. Чолпонду мен өзүм ушул мектепте окутуп, өзүбүз тарбия берип, турмушка туура багыт берген экенбиз деп атам. Чолпон менен бирге жүргөн бир 3-4 бала Россияда жүрүшүп дагы мектептин коомдук иштерине, мектептеги ар түрдүү спорт клуб куруп беришти. Биздин мектеп кандайдыр бир сентрге айланышкан айыл өкмөттө жашашат. Бирок биздин айыл өкмөт бизге анча көңүл бурбайбы, же бизге бюджет бөлүнбөйбү, аны мен жакшы биле албайт экенмин. Менин жолдошум да 40 жыл иштеди. Ошол жерде какшап күн өттү. Какшап жүрүп, бир адамды анда мындай чолпондордой кубаттап турган эли жок бекен, байкуш элим деп өтүп кетти. Мына эми азыр ушундай чолпондой мырзалар чыкканга биз аябай элибиз, журтубуз, айылыбыз кубанып турган мезгилибиз. Мектептин көркүнө чыгарып, ар бир мындай майрамдык мероприятияларда окуучуларды өзүгө кызыктырып, окуучуларды мектепке болгон, окууга болгон шыгын артып, ар бир мектепте көп окуучуларга стипендиялар берди. Муну менен балдарды мен ойлоймун, жакшылыкка жоруп балдарды мектепке, сабакка кызыктырышты. Анан кала берсе, булар 10 жылдын нарагыда биздин айылга эч качан суу өтпөй калган. Азыр Кудайга шүгүр, ушул балдардын жардамы менен, ушулардын аракети менен ушундай баркыраган тунук суу келип, айылыбыз баягы ар бир нерсе суу менен көрөт экен да. Ушундай бир жандануунун, жакшылыктын үстүндө турабыз. Кала берсе айылыбыздын, кайсы айылыбызды тилибиз менен айтып турган болсок, азыр сырттан келген меймандарга биз кайсыл айылда жашаганыбызды мына Кудайга шүгүр балдарыбыз көрсөтүп койду. Кезегемиз спорт залга келди достор. Айылдагы жаштардын башын бириктирген спорт оюндары дал ушул жайда өтөт. Заманбап имаратты түптөгөн эл уулу Чолпонбай Самиевдин спорт залдын курулушуна эмгеги чоң. Ал эми спорт зал болсо учурдун талабы болгон. Андыктан бул да көңүл сыртында калган жок. Ушул өзүбүздөн чоң уулу акаларыбыз ушул залды куруп беришти. Мурда зал жок эле. Бош убакта эмне кылышты билбестен жүрөт элек. Анан ушул залды түзүп бергенден кийин азыр балдар, жаштар дагы бош убактыларда келип ойноп спорт менен машыгып калды. Ушул жага мен мындай кубанып турам да. Көбүнчө жанагы бош убакта балдар ичип кетет, чегип кетет, ошондойлор жок да азыр биздечи. Кудайга шүгүр, дагы башка пландар да бар. Эми азыр ушул залды бизге сонун кылып бүтүрүп берди. Элдин керегине жарап турган Чолпонбай Самиевдей атуулардан Кыргызстанда 5 болсо өлкөнү өнүктүрүп жиберишине шек жок. Өз элинин батасын алган жаш демиөрчү учурда Арал айылына коңшу жайгашкан Каракөктүү айылына да кызмат өтөө алдында турат. Бул Каракөктүү айылындагы чаңы чыккан автожолдору, эскирген электр мамычалары кел Чолпонбай, сенден башкасы кылбайт, өңдөнөт деп тургандай сезилүүдө. Ошондуктан жакын арада бул көйгөйлөр да чечилүү алдында турат. Коңшу айылдагы жаралып аткан иштер жөнүндө мен өтө угуп кубанып атамын. Демек, буларды көрүп туруп, биз дагы үлгү алсак болот. Булар да өздөрүнүн баягы изденүүчү аракетчиндиктери менен өздөрү мындай спорт залдарды курушуп алды. Жарыктандырууну мындай кичинекей тар көчөлөрүнө чейин киргизишип алды. Асфальттарды кылышып атат, эми таза суу маселесин да чечишип атат. Булар баягы изденишип атып, бир пайдасыз жок бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип аткан булактарды таап алышты окшойт. Ошону өздөрүнүн айылдарына бурду да бул жигиттерчи. Эми бизде дагы аракеттер жүрүп атат. Биз дагы мындан сурап эми түңүлдү окшойт. Өзүбүз дагы биз дагы ушулар менен тажрыйба алмашып туруп, биз дагы өзүбүздү каржылайт окшойбуз азыр эми деген ой келип калды. Эл уулу атыккан Чолпонбай Самиев бир гана Арал айылдагыларга эмес, кошуна айылдагыларга тең керек болуп жатыптыр. Бирок мындай чыгаан атуул эки айылга же айыл өкмөткө эмес, бүтүндөй эл журтка, мамлекетке учурда зарыл болуп турат. Андыктан алдыда дагы да чоң иштерди Самиевден күтөбүз. Эч талыкпастан, душмандын мизинен кайтпастан алга умтула бер Чолпонбай Самиев деп гана көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.